Стратегиялык маанидеги жолдорду мыйзамсыз тоскондорду жоопкерчиликке тартуу сунушталууда. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору бүгүн 11 сентябрда парламенттин жалпы жыйынында экинчи окууга алынып чыкты. Мыйзам долбоору боюнча баяндама жасаган Ар намыс фракциясынан депутат Майрамбек Расуловдун айтымында жолду мыйзамсыз тоскондугу үчүн административдик жоопкерчилик каралган. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда 24 сааттан ашык автомобиль жолун мыйзамсыз тоскондугу үчүн келтирилген зыяндын ордугуна жараша кылмыш жаза жоопкерчилиги белгиленген. Жыйындын жүрүшүндө Ата Журт фракциясынан депутат Жылдызхан Жолдошова алардын көйгөйлөрү чечилбегендиктен жол тосуп жаткандыгын айтты. Эскерте кетсек, мыйзам долбоорун депутаттар Текебаев, Куулов, Турсунбеков, Расулов, Кочкорова демилгөлөдү. Жыйынтыгында мыйзам долбоору экинчи окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Чаткалда алтын ишканасын карактоого шектүү киши кармалды. Жалал Абад милициясы Чаткалдагы куру терек алтын кенинин иштеткен кытайлык Фонта компаниясын карактоо фактысы боюнча козголгон кылмыш иштин бетин ачты. Облустук ички иштер башкармалыгынан өзгөчө оор кылмыштарды иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси Темирлан Мавляновдун Азаттыкка билдиришинче, 10 сентябрда кылмышка шектүү жергиликтүү бир адам колго түштү. Анын көрсөтмөсүнүн негизинде калган экөөнү издөө уланууда жана алардын бирөөсүнүн ким экени аныкталды. Эскерте кетсек, Чаткалда 7 сентябрга караган түнү Фонта кытайлык компания каракталган. Кол салуудан ишкананын 3 кызматкери жарадар болгон. Ок жеген бир адамдын абалы оор экени айтылган. Милиция 5 килограммдай алтын жана 300 000 сом уурдалганын билдирген болчу. Кыргызстан инвесторлор үчүн качан гана менчикти коргоого кепилдик түзүп берсе, алардын өлкөгө тартылышы көбөйөт. Бүгүнкү күндө сырткы жана ички инвесторлор эркиндик, кепилдик коргоо шарттарынын жоктугунан аксап жатат. Муну бүгүн Ош шаарында коомдук ишмер Эмил Үмөталиев журналисттер менен болгон пресс-кафеде белгиледи. Кытайдагы ошол мүлккө жана менчикке коргоо кепилдигин түзүү шартында эң алдыңкылардан болуп эсептелет. Сыйкырынын баардыгы ошондо. Эгерде биз инвестордун болобу, өзүбүздүн болобу, жаныбызда жашаган адамдын болобу мүлкүнө жана менчигине коргоо кепилдигин түзүп берсек, мына ошондо ички инвесторлор дагы келет, сырткы инвесторлор дагы келет. Кандай инвестиция тартылса, өлкөнүн экономикасы өнүгөт. Бул тууралуу кенен материалды кечки чыгарылышыбыздан көрө аласыздар. Кыргызстандыктардын басымдуусу акчасын кыймылсыз мүлккө салат. Өлкөдө ички инвесторлордун активдүүлүгү байкалбай жатат. Акчалуулар каражатын жумуш орун жаратып, киреше алып калчу долбоорлорго эмес, кыймылсыз мүлк сатып алууга жумшайт. Бул тууралуу бүгүн эл аралык ишкердик кеңешинин мүчөсү Актилек Тунгатаров билдирди. Жарандардын мындай позициясы экономиканын өсүшүнө салым кошпойт. Көп адамдар, анын ичинде депутаттар да инвестициянын ата мекендик экономикага эмес, чет өлкөгө салганга кызыктар. Бул көпчүлүктүн Кыргызстанда инвестициянын сакталышына ишенбөөчүлүк көрсөткөнүнөн кабар берет, дейт Тунгатаров. Эми Кыргызстандын түштүк регионундагы жаштар мамлекеттик жана жергиликтүү органдарда тажрыйба топтой алышат. Бул бүгүн Ош шаарында өткөн жаштардын конференциясында маалым болду. Долбоор 2014 жылдын 15 августунан тарта Инстрим коомдук фонду, ЮНИСЕФ жана Улуу Британиянын эл аралык өнүктүрүү министрлигинин колдоосу астында. Мындан сырткары эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин жардамында ишке ашат. Ал жаштардын тажрыйба топтоо программасы деп аталат. Бүгүн уюштурулган конференцияга Ош шаардык мэриясынын жана жаштар иштери боюнча министрликтин өкүлдөрү катышты. Ошондой эле Ош облусундагы 8 райондон жаштар комитетинин 25 өкүлү келди. Иш-чаранын негизги максаты жаштардын керектүү билим алуусуна, кесиптүүлүк тажрыйбасын арттырууга шарт түзүү жана 14 жаштан 28 жаш курагындагы жумуш ордун таба албай убара тарткан жаштарды мамлекеттик кызматтарда, эл аралык уюмдарда, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарда жана башка мекемелерде тажрыйба топтоосуна жол ачуу. Коомубуздун ар кайсы тармактарынан атайын сурамжылоонун натыйжасында тандалып алынган 200 мекендешибизге тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алар мектептин бүтүрүүчүлөрү, студенттер, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн, мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана чек аралаш аймакта жашагандардан турат. Негизинен иш план 7 айга көрсөтүлүп, 23 улут жашаган Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарында ишке ашырылат. Кийинчерээк буюрса, бул долбоордун үстүнөн иштеп атабыз. Системалуу түрдө болуп кала турган болсо, бийлик тараптан, парламент өкүлдөрү тараптан колдоо таба турган болсо, кийинчерээк туруктуу болуп, системалуу түрдө долбоор аяктагандан кийин да уланып кете берет.
Буюрса келечекте бул перспективдүү максаттардын бири, эгерде системалуу түрдө ишке ашып бийлик өкүлдөрү тарабынан колдоо таба турган болсо, балким чет өлкөлүк ишканалар мен дагы чет өлкөдө дагы стажировка өтөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөр. Ошто жыл башынан бери жол кырсыгынан 14 адам каза тапты. Ош шаарында үстүбүздөгү жылдын 8 айында 286 жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Ош шаарынын жол кайгыл кызматынын жетекчиси Шайырбек Шакиров билдирди. Анын айтымында бул кырсыктардан 14 адам каза таап, 386 жаран ар кандай жаракат алды. Кечээ Ош шаарында Югстрой жана Югэнергия 2014 көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө курулуш жана энергетика тармагында болуп, акыркы үлгүдөгү техникалар коюлган. Андагы продукцияларды 18 мамлекеттин 35ке жакын белгилүү компаниялары сунуштоодо. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Кыргызстандын түштүгүндө биринчи жолу Югстрой жана Югэнергия 2014 адистештирилген көргөзмөсү башталды. Бүгүн анын ачылышы болуп, ага Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигинен, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен, жергиликтүү бийлик, ошондой эле эл аралык компаниялардын өкүлдөрү катышып, кызыл тасманы кесишти. Андан соң көргөзмө ачык деп жарыяланып, сунушталып жаткан продукциялар эл назарына коюлду. Көргөзмөгө Туркия, Германия, Россия, Италия, Швеция өңдөө өлкөлөрүнөн чыккан курулуш жана энергетика тармагына тиешелүү материалдар алып келинген. Көргөзмөнү Кыргызстандын түштүгүндө өткөрүү актуалдуу болчу. Мындай деңгээлдеги адистештирилген курулуш каражаттары жана энергетикалык жабдуулар көргөзмөсү Ошто биринчи жолу өтүп жатат. Көргөзмөдө эл аралык маанидеги компаниялардын бул жааттагы заманбап продукциялары менен биздин керектөөчүлөрү таанышып калат. Иш-чара салтка айланып, жыл сайын өткөрүлөт деген ишеничтемин. Поэтому эта выставка. Энергия кризистагы быйылкы жылда суунун аздыгына байланыштуу бир топ маселелер болуп каралып турат. Бүгүнкү күндө 11 миллиард 800 миллион деп азыр такталып турат. Бүгүнкү күндөгү бул көргөзмөнүн жыйынтыгы менен бир топ иштер алдыга жылат деп ойлойбуз да. Иш-чара өкмөттүн курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттигинин, энергетика жана өнөр жай министрлигинин көмөгүндө уюштурулган. Көргөзмөгө акыркы үлгүдөгү техникалар коюлган. Курулуш материалдары, эшик терезе, желдеткич, жылыткычтар сыяктуу жабдыктардын баары бар. Ошондой эле курулуш материалдарын жасоочу шаймандарды да кезиктирүүгө болот. Эшик терезелерди жасай турган станоктор. Булар баары Турциядан келген станоктор. Булардын баары автоматтык түрдө иштейт. Бул ширетүүчү мисалы. Ширетүүчү станок бул пластиктин бурчтарын бири-бириге ширетип берет, жармаштырып берет. Бул көрүп турган станоктор булар деген өздөрүнүн градусу менен 45 градус, 90 градус кесүүчү станоктор. Ошондой эле мындан энергетика жаатында электр чуалгаларынан тарта көмөк чордондорун да табууга болот. Сунушталып жаткан техникалардын басымдуусу энергетиканы үнөмдөөгө багытталган. Оборудование, ар кандай материалдардын баары Россиядан келген, а сборка бияктан болгон, полностью чогулган Кыргызстанда. Бул кандай учурда баягы ар кандай нерселер болот да, мисалы жарылуулар, жардырылганда ар кандай нерселерден, мисалы трансформатор күйүп кетиши мүмкүн. Ошо трансформаторго чейин турат да бул. Баягы трансформаторго жол бербейт, күйүп кеткенгечи сактап калат. Автоматически өчүрүп салат полный энергия системаны. Бул кадрда кайнек болсо энергияны сактап калуу касиетине ээ. Көргөзмөдө дал ушул продукцияга кызыккандар көп болду. Материалдары Турциядан алып келинип, Кыргызстанда иштеп чыгарылган. Өзгөчөлүгү жайында сырттагы жылуулукту өткөрбөйт. Ал эми кышкысын болсо үйдөгү жылуулукту сыртка чыгарбайт экен. Наркы 1200-дүн тегерегин түзөт. Бул деген обычный биз эле колдонуп жүргөн айниктер, именно пластикке коюла турган айниктер. Жана бул болсо именно энергияны сактап калуучу айниктер. Экөөнүн разницасын көрсөңөр болот. Бул жака уже эле кармап көрсөңөр, колуңар тийгизсеңер болот. Бул жака колуңузду тийгизе албайсыңар даже. Бул уже обычный эле күндү өткөрүүчү биз колдонгон эмелер. Көргөзмөгө 18 мамлекеттин 35ке жакын белгилүү компаниясы өз продукцияларын алып келишкен. Негизинен иш-чара керектөөчүлөр менен өндүрүүчүлөрдүн ортосунда экономикалык байланыш куруу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Эң көргөзмөгө келген себеп эң башкысы мына биздин курулушта, архитектурада жана башка өндүрүштө керектелиши эң башкы алдыңкы курулуш материалдары, андан сырткары колдонуш элементтердин баары бул жерде бар экен. Мен ойлойм ушул элементтердин баарын биз алып барып өзүбүздө колдонсок
эң жакшы мындай жетишкендиги жетишсек болот деп эсептеймин. Мен үчүн жаңылык эле болду ушул көргөзмө келген. Сунушталып жаткан продукцияларды керектөөчүлөр буйртма менен алса болот. Көргөзмөдө компаниялардын даректери кошо көрсөтүлгөн. Иш-чара 2 күнгө уланмакчы. Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, Ынтымак.